Assalamu alaikum dostlar. Kesikte bizde obzorda Sonata DN8 gaz menen жүрөт, 2 куб. Ушундай темный мокрый асфальт циклот. Так, 2019 жылы. Авал жакшы, ичи так. Пробег 168 000 оригинал. Монитор бар. Подогрев сидений бар. Мультируль. Булар такси эмес достор. Бул ДНден баштап жана К5тин жаңы моделинен баштап булар таксиге албай алган. Буларды жалаң ток менен жүргөн машина алып кеткен таксилер. Так, дароо. Красканы текшере кетели. 101 92 так 105 так 95 97 86 78 81 88 77 так 74 97 86 77 так 80 92 90 81 87 так 102 95 94 93 100 101 101 так 110 так бул жактары полный таза экен, бул каптабы жана багажник менен капот. Так, пластик, мол жактарында бар экен, краска, шпаклевкасы 144 160 так, мынаки 537 877 1060 847 мол дөмпөйүп турган крылосун. Негизи ушул жактар болот да, шпаклевка көп учурда анткени булар сүрүп кетет. Момундай чыгарыш керек да. Ошого шпаклевка менен акырын чыгарып коет. Ребросунчу. Так, 160. Мынаки мой эшигине да өттүр. Шпаклевкасы. Так, булардык пластик. 542. Ушундай достор, бул жактары краска, этеги, ылдый жагы шпаклевкасы бар экен. Так, 93 91 85 так, 79 113 136 так, 160 99 96 так, 100 131 так, жалпы саны ушундай достор. Ушул эки деталында краска бар экен, арткы крыло, оң жакынан оң жагында арткы эшикте. Краска жана шпаклевка бар экен. Так, дөңгөлөктөрү жакшы, 99% циклот, жаңы эле экен. Мынаки алдыда жирный экен да. Так, артынан баштап көргөз көтөрөлү. Мынаки багажниги, бул жактары полностью заводской герметик. Бул жактары да заводской герметик. Ушундай сальгач тап коюп тур. Так, бул жагында газовый оборудованиясы ушул жерде. Так, мынаки герметиктери, казан таза, урулган эмес. Анан достор, ушул газовый баллон артта турганы запасканын ордуна кээ бирөө чочут экен, мисалы үчүн удар болсо бул жак эмне болот, биринчиле тиет депчи. Мурун мисалы үчүн оборудование бул жагында болчу да, сүзгөндө эле жетчү эмес. Бирок достор, бул баллон машина бүктөлүп калса дагы эч нерсе болбойт. Жарылып кетпейт да. Булар ушундай расчет менен чыгарышкан. Так, артка салону өтө таза. Мынаки кожа идеалдуу состоянияда. Так, пассажирский сиденье да жакшы, таза, өтө жакшы абалда экен. Дискалар да жакшы, четтеринде да кичине кырылганы болбосо, в целом жакшы состоянияда экен. Так, повторитель поворотников бар күзгүдө, бесключевой доступ. Так, электросиденье жок, бирок сиденьянын абалы да өтө жакшы. Аны айрылып чыртылып калган эмес. Машина таксиде жүргөн эмес. Так, бул жагын карасак, климат контроль жок, бирок мындай печка, кондиционер бар.
Подогревтер бар алдыңғы сиденьяныкы. Так, ушундай коробка передач, мындай пульт, ключ. Так, бул жагында зарядкалары, USB зарядка, бул жагында мындай выход да бар. Так, и монитор, камера заднего вида да бар. Коробка мындай которулат. Өтө эч кандай проблема жок, өтө ыңгайлуу. Колду мындай коюп эле басып бересиз. Так, старт стоп, мультируль, бул жагында круиз контроль, баары тең бар экен. Подогрев руля жок, кожаный руль эмес, обычный руль. Так, и пробег 168 чыгарам. Бул жагында камералар бар, подлокотник. Ушундай достор, өтө жакшы абалда экен негизи. Баасы да жакшы экен достор бунун. Бисмилла. Мынакей мотору. Лонжерондор баары тең целый, чашкалар целый, булар да буралган эмес. Так, бул жагы да буралган эмес, эч кандай ключтун издери жок. Машина өтө таза. Мотордун иштеши да өтө жакшы. Эч кандай лишний звук жок. Экономичный седан. Артында келем болот да булар. Такси кылам дегендер үчүн аябай жакшы вариант. Комфорт, бизнес кетет. 2019 экен бунун жылы. Негизи 2019-дан баштап чыккан булар. 20-лар бар, 21, 22, анан 23 азыр жаңысы чыкты. Ушундай достор, кимге кызык болсо кайрылып бериңиздер.